Ош технологиялык университети, гуманитардык технологиялык колледжи, социалдык технологиялар жана коомдук илимдер кафедрасы. Кыргызстан тарыхы предмети. Окутуучу Тажибаева Гүлзар Шамшидиновна. Урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин өтүлө турган тема СССРдин тарашы эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы. План. Биринчи, президентти шайлоо. Экинчи, мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация. Үчүнчү, Кыргызстандын көз карандысыздыгын жарыялоо. Ал эми төртүнчү, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түзүлүшү. Биздин темага байланыштуу адабияттар төмөндө көрсөтүлүп турат. Тема жөнүндө жалпы маалымат катары СССРдин тарашы эгемендүү Кыргыз Республикасы деген темада сөз баштайбыз. Эмесе балдар, адегенде СССРдин таркашы жөнүндө айтсак, эбегейсиз чоң территорияга ээ болуп турган бир кездердеги дүйнөлүк державанын тарап кетишинин себептери болуп, 1960 жылдардан кийинки саясий, экономикалык, социалдык пландоо маселелери СССРдин экономикасын алсыратып койгон эле. Ушундай мезгилде 1985 жылдардагы кайра куруу менен кошо демократиялык көз караштардын кириши ансыз да жарыла албай турган державанын таптакыр таркап кетишине алып келди. Мына ошентип союздук республикалар, анын ичинде Кыргыз СССР да эгемендүүлүк үчүн умтула баштады. Жаңы саясий көз караштар, жаңы түзүлүштөр, жаңы саясий башкаруу системалары түзүлдү. Ал 1990 жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3-чү съезди өлкөдө президенттик бийликти белгилеген. Мамлекетти башкаруунун бул формасынын киргизилиши улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, плюрализмдин өнүгүшү, көп партиялуулуктун киргизилиши менен шартталган. Президенттик бийлик өлкөдө өкмөттүн ишмердигин аныктаган жана анын ишин контролдогон. СССРде президенттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, Өзбекстанда жана башка бир катар союздук республикаларда президенттик башкаруу киргизилген. 1990 жылы 27 октябрда Кыргыз СССР Жогорку Советинин сессиясында альтернативалуу негизде Аскар Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. Союздук республикалар гана эмес, аз сандуу улуттар дагы көз карандысыздыкты талап кыла баштаган. Мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация. 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алган. Анда республиканын ар түрдүү улуттарынан турган граждандары Кыргыз Республикасынын элин түзөт. Республикада жашаган бардык улуттардын улуттук маданиятын, тилин, каада салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө кам көрүлөт деп белгиленген. Мындан тышкары, декларацияда республикада менчик көп түрдүү болуп, алар тең укуктуулукка ээ болору жарыяланган. Президенттик башкаруу киргизилгенден кийин өзгөчө Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик бийликтин системасын кайра түзүү, аны чыңдоо, мамлекеттик бийликти мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги деген 3 бутакка бөлүү жөнүндө көптөгөн сунуштар айтылган. 1991 жылы 22 январда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-чү сессиясында Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө маселе каралып, ага ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал боюнча биринчи жолу президенттин вице-президенттин кызматтары киргизилип, жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери, укуктук негиздери такталган. Бул боюнча жергиликтүү эл депутаттар советтеринин маңызы, мазмуну жана функциялары түп тамырынан бери өзгөргөн. Ушул мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын биринчи өкмөтү министрлер кабинети түзүлгөн. 1991 жылы 22 январда Жогорку Советинин 3-чү сессиясында республиканын биринчи премьер-министрлигине Насирдин Исанов бекитилген.
СССР эл депутаттарынын 4-съездинин чечими боюнча жана СССР Жогорку Советинин 1991 жылдагы 16 январында токтомго ылайык тең укуктуу эгемендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары СССРди сактоо маселеси жалпы элдик добушка коюлган. Референдум 1991 жылы 17 мартта өткөрүлүп, Союзду сактоого далалат кылган күчтөр менен аны бузууга аракеттенгендердин күрөшүнүн шартында жүргүзүлгөн. 1991 жылы 21 мартта СССРдеги референдумдун жыйынтыктары боюнча СССРдин Жогорку Совети токтом кабыл алган. Анда референдумга өлкө боюнча 147 миллион адам катышканы, Союзду сактоо үчүн 112 миллион адам, тагыраак айтканда, катышкандардын 76% добуш бергендигин белгиленген. Жалпысынан референдумдун жыйынтыгы Союздук келишимде иштеп чыгууга мүмкүндүк берген. 1991 жылы мартта келишимдин долбоору иштелип чыккан. 1991 жылы Кыргыз СССРинин Жогорку Совети республика үчүн маанилүү бир катар документтерди кабыл алган. Союздук келишимдин долбоору боюнча борбордук бийлик союздук республикаларга көп ири маселелерди өз алдынча чечүү мүмкүндүгүн берген. Орус тили мамлекеттик статустан ажыратылып, улут аралык байланыштын тили болгон. Өлкөдөгү консерваторлор союздук келишимди Совет мамлекетин сатуу катары баалап, өлкөнү аскердик төңкөрүш аркылуу сактап калууну чечишкен. Бул максатта алар СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет ГКЧПны түзүшүп, 19-21 августта мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылышкан. Бул окуя СССРдеги ансыз дагы араң турган мамлекеттик бийликтин баркын биротоло кетирген. Кыргызстандын көз карандысыздыгын жарыялоо. Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин сессиясы 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны кабыл алган. Бул боюнча Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет деп салтанаттуу жарыяланган. Ошентип, дүйнөнүн картасында жаңы өз алдынча көз каранды эмес мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болгон. Көз каранды эместиктин шартында 1991 жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Көз каранды эместиги жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасы жалпы союздук органдардын көзөмөлдөөсүнөн кутулуп, бардык бийликти өз колуна ала баштаган. Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен 1991 жылы 20 октябрда мамлекеттик коопсуздук комитети жоюлуп, анын ордуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, ал эми 3 декабрда Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы, декабрдын аягында ички иштер аскерлери түзүлгөн. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түзүлүшү. 1991 жылы 8 декабрда Минск шаарына жакын Беловеж токоюндагы өкмөттүк резиденциясында Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюшат. Ушул окуядан кийин СССРдин таркоо процесси башталган. 1991 жылы 21 декабрда Алматыда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Туркменстан жана Өзбекстан КМШны түзүү келишимине кол коюшкан. Бул СССР биротоло жашоосун токтотту дегенди түшүндүргөн. 25 декабрда Михаил Сергеевич Горбачев СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин президентинин милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген. СССРдин кулашы жана КМШнын түзүлүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Анткени союздук борбор менен союздук республикалардын ортосунда мамилелер
кийинки учурда туюкка барып такалган эле. КМШга кирген ар бир мамлекет өзүнүн территориясында жашаган бөлөк өлкөлөрдүн граждандарына улуттук жана башка өзгөчөлүктөрүнө карабастан граждандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктарды адам укугунун эл аралык нормаларына ылайык камсыз кылууга милдеттенген. Ошентип, формалдуу түрдө федеративдүү мамлекет деп аталып, ал эми иш жүзүндө унитардык мамлекет катары жашап келген Советтик социалисттик республикалар союзу жөн гана таркап кетпестен шериктештикке жол бошоткон. Негизгиси бул процесс чыр чатаксыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен өткөн. Урматтуу студенттер, мына ушинтип бүгүнкү теманы жыйынтыктайбыз. Силерге тапшырма. Өтүлгөн тема боюнча суроолорун бир sıra карап чыгып, көрсөтүлгөн адабияттардан конспектилерди жазып, түшүнбөгөн суроолор болсо кайтарым байланышка чыккыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабагыбызга чейин саламатта болгула.